Жан дүйнөмдө күнүм бар тийип турган, жүрөгүмдө сүйүм бар сүйүп турган, кулагымда сыйкырдуу добушуң бар, каным менен айланып жүрүп турган. Карегимде сүрөтү жашайтанын, карайм дагы кайгымды азайтамын. Алда кайдан агылып келип турган, сүйүүсүнүн дилимди тазартамын. Баса, түндө Али эже мага телефон чалган. Кайненеси ооруп калыптыр. Кабатырланып атам. Кыздарымдан кабар алып келейин дейт. Түндө кеч болгондуктан сизге байланыша албай, мен эртең менен жумушка сен чыкчы деген. Ошо айтам, эрте келип калыптыр деп. Тамагың таттуу болсун. Анда жанагы иштерди мен өзүм эле бүтүрө берейин. Абдан жакшы болмок. Үйдө эмне жаңылык? Апаң келдиби? Келди. Аман байкем көчөбүзгө чоң жаңылык айтты. Эмне жаңылык? Үйлөнөм дейт. Аял алышым керек эле дейт го. Мен дагы чоң бир нерсе болуп кетти десем, үйлөнсүн. Аман өзү деле 27-ге келип калды го. Байкуш тайкем тири болгондо өзү үйлөнтмөк да. Болот. Сөздөн жумушка өтөлү. Интернеттен аябай көп окуп атам. Буюрса, бул жолу туристтер абдан көп келет экен. Даярдыгыбыз мыкты болуп, жакшы иштешибиз керек. Ошол эже, сиз аябай жакшы кылып атасыз. Келген туристтер тартипке, тазалыкка биринчи көңүл бурушат. Анан дагы тамакка. Сиз келгени бул ашкананын тамактары дандуу боло баштады. Чын элеби? Рахмат. Раматылык атам тирүүгөсүндө айтчу эле. Биздин көлдүн жээгиндеги жерибизге коттедж салабыз. Сен туризм жагында окуйсуң деп. Ал ойлоруна жетпей өлүп калбадыбы? Болот. Кайрат кылыштан башка арга барбы? Буюрса окуйсуң. Эң башкысы окуйм деген каалоо күч болсо. Быйыл туристтер абдан көп келет экен. Аябай жакшы иштеп, акча топтоп, окууга сөзсүз тапшырасың. Жарайбы? Менин классташтарымдын алды 2-чи курс болушту. Алар келсе, мен жолукпай качам. Болбосо мектепте эң жаш окуучу элем да. Болот. Кээде турмуштун агымы менен жүрүп барганда туура окшойт. Баарыбыз өзүбүз каалагандай план кура беребиз. Бирок жаратканым бардыгын бешенебизге жазганын көрөт экенбиз да. Мен да ойлогон эмесмин. Туристтер менен иштеймин. Ушундай коноктосчу, туристтер келчү жерде иштейм деп эч ойлогон эмесмин. Тагдырыма башымды ийип, эч нерсеге капаланбай мына иштеп атам. Сөз азайтып, жумушка өтөлүк дедик беле?
Сен чындап эле Айпериге үйлөнгөн жатасыңбы? Экөөңөр анча деле жарашпайсыңар. Марал, сен экөөбүз баары бир үйлөнбөйбүз. Сен аны жакшы билесиң. Макул, үйлөнбөй эле кой. А бирок мен курбума үйлөнөйүн дегенди түшүнгөн жокмун. Курбуң мага биринчи көргөндө эле жаккан. Акыркы жолу менде мындай сезим качан болгондугу эсимде жок. Түшүнүп атасыңбы мени? Ачууланба эми. Сенин тууганың Акшола менин кардарларымдын баарын тартып алып атат. Бул аймакта мыкты сервис менин коттеджимде эле бар эле. Кардарлар кантип ошону эсе алып үйүнө келип атышат? Демек алдагы сервисти мыктылап жатса керек. Экскурсия уюштуруппу? Алдагы керек. Эс алууга келген кишилер тарыхый жерлерди же кооз жерлерди көргүсү келет. Эмнеге болбосун? Мисалы, спорттук даярдыкка келген спортсмендерге экскурсиянын эмне кереги бар? Акшола тууганым жеткен өлөрмөн экен да. Ал өзүнүн иши. Акшола сага кийлигишип атабы? Сен ишиңди кыла бер. Кийлигишип атат. Сен эмне түшүнбөй атасыңбы? Мен кардарларымдын баарын тартып алды. Сезон да келип калды. Бул маалда эбак жайдын ортосуна чейин буйрутмалар толуп калчу. Эмне болду силерге? Деги тынччылыкпы? Кечээги маселени айтып атам. Ага эч камсанаба. Кааласаң мен жардам берейин. Анын үстүнө түркчө дагы, англисче дагы билем да. Интернеттин заманы. Эртеле кабатырланып аткандайсың. Сезон башталып электи азыр. Убактым жок деп. Кече эле кетем деп атпадың беле? Сен эмнени билесиң? Мен өз жумушумду көзүмдү жумуп туруп аткарып алам. Айпери, бүгүн кечинде эмне кыласың? Азыр түштөн элек болсоң чогуу тамактаналы. Мейли. Эки көгүчкөн. Эмне анча? Өзүңөрчү. Сен эми бош эмессиң да. Сенин кардарларың бар да. Сен ишиңди кыла бер. А биз билбейбиз да сенин бизнесиңди. Акшола, кандайсың? Аман эсен жүрөсүңбү? Рахмат тайжеңе, өзүңүз кандайсыз? Жүрөм ай. Баягы Амандын азабы. Келиңиз бул жакка отуруңуз. Ай, Ой жеңе, тынччылыкпы деге? Бушайман болуп алыпсыз. эмне кылышымды билбей калдым ай. Аман үйлөнөм дейт. Ушундай кыйчалышта үйлөнгөнүңдү токтото турчу десем таптакыр болбой жатат. Амандын мүнөзү дагы оор да. Ай, Таекең тирүү кезде үйлөнчү айланайын десем таптакыр болбой койгон. Эми үйлөнө турган убакты таптыр. Бир жагынан банктагы кредитчи. Аны да сен болбосоң кантет элек. Азырда банкта бар да. Аны эч ойлонбойт. Айтып турганын карабайсыңбы я? Ой жеңе, Аман бирөөнү сүйүп калса керек. Бирок азыркы абалыңызды билет. Кичине кое турса болмок. Кайдагы сүйгөндү айтасың. Ал кечээ эле эс алып жүргөн кыз экен. Таанышканына бир нече эле күн болуптур.
Ай, бул туристтерди сүйсө боло береби, я? Же эмне бул оорубу? Кандай дейсиң, я? Ой жеңе, боор дезесиз да. А мүмкүн чындап эле жакшы көрүп калса керек. Кээде ушул аман уулумду ойлогондо өзүмдү аябай күнөөлүү сезем. Себеби Союз тарап жумушсуз калып баарыбыз. Анан Таекең экөөбүз бизнес деп жүрүп эле балдарыбызды такыр унутуп коюп турбуз да. Анын үстүнө Амандын бала чагы дагы ошол кезге туш болбодубу? Чоң ата чоң энесине таштап коюп эле жүрө бериптирбиз ай. А бул бала деген ата энесин сагынат экен, бук болот экен. Анан ичиндегисин айтпаса мүнөзү таптакыр түнт болуп кетет турбайбы? Ай, балдарың кандай? Жакшы. Эжекемдер менен сүйлөшүп атасыңбы? Сүйлөшүп турам. А балдардын ден соолугу жакшы эле бекен? Жакшы, жакшы. Сени түшүнөм. Балдарыңды сагынып араң эле жүрөсүң. Биз да сени аябай кыйнап койдук да. Өзүбүздүн проблемаларды айта берип сага. Ой, баары жакшы жеңе, ойлонбоңуз. Анын үстүнө ушул жерди ижарага алышыма сиздин салымыңыз чоң. Өзүм үчүн жаңы нерселерди ачтым. Буюрса, баары жакшы болот. Ай, акшуула. Эми тиги баланы бирдеме кылалы. Ай, мен азыр үйлөндүргөнгө такыр шартым жок. Аны сен жакшы билесиң да. Сен Аман менен акырын сүйлөшүп көрчү. Сенин тилиң угар. Ай, үйлөнгөнүн токтото турсунчу азырынча. Мен анда байланышайын Аманга, Чалчы. Алло, Алло, Аман кандайсың? жакшы. Ден соолуктарың жакшыбы? Жакшы, жакшы. Үйлөнгөн атыпсың, жеңемден уктум. Ооба. Аман, сен азыркы абалды билесиң да. Мүмкүн кийинчерээк үйлөнөрсүң, анын үстүнө тиги кыз менен таанышканыңа 2-3 күн эле болуптур. Жеңемди деле бушайман кылбай, бир аз ойлонуп көрсөң? Акшы бола. Сен менин жашоомо кийлигишпечи. Сен өз жашооңду билчи, макулбу? Сен качантадан бери эле кыйын болуп калгансың? Сен эмне? Бул үйдүн кредитин төлөсөң эле бул үйдү да башкарып алам деп ойлоп атасыңбы? Мен жашоомо аралашпа, макулбу? Мен өз башым өзүмдө. Сен өзүң 2 жыл ынагым деп жүрөм эмне болдуң? Анан дагы мага акыл үйрөтүп коесуң. Акыл үйрөтпөй эле кой. Өзүм билем. Макулбу? Мейли Аман. Үйлөнсөң үйлөн. Үйлөнөм. Тиги кызың макулбу? Макул. Үйлөнгөн табыз. Аман. Мүмкүн ушул ала качкандын кереги жоктур. Мен баары бир үйлөнөм. Сен деген бир кызды макул кылып эле алып келе турган жигитсиң да. Мен баары бир үйлөнөм. Сөз коротуп ара болбой эле кой, аксы болду. Сөз бүттү. Акшуула. Бул өзү урой бала да. Сен ага капа болбочу. Ал дагы жаш. Эч кимди укпай атпайбы ушинтип. Чыңгыз. Эмне болдуңар? Бардыгы даяр. Машинаны даярдап койдук. Бүт барбы? Балдар күтүп атышат. Балдар эмне болушту? Бу Айда дүкөнүнүн жанында турушат. Айда дүкөнүн бурчунда туртурган макулбу?
болгону мен бар да. макул болуптур, мен бир аздан барам. Мейли. Макул. Oturmayın men, oturmayın da atmayın mı? Ay kızay, sen bu жерге аман ээрчип келбедиң беле? Өзүң окуя, эмне деген неме? Салчы. Ай, биз деле ушинтип келгенбиз ай. Биз деле ушинтип келгенбиз. Сен кандай немесиң я? Ай, кирпиктин баарын чаптып алып, көлдүн жээгинде жүргөндө жакшынакай жүрөсүң ботом. Кандай түшүнбөйсүңөр силер? Ай, келдиңби өзүң? Келгенден кийин салынып отургунда. Жок, отурбайм мен. Ай, биз деле ушинтип келген элек. Азыркы жаштар кыйынсыгар, өзгөр ээрчишип келип алып эле анан кийин жоолук салынбайм дейсиң. Ай, жакшынакай балага келип атасың. Өзүң ээрчип келгенден кийин сүйлөшүп, салынгында. Салынгының. Түшүнбөйсүңөр силер? Отурбайм деп атам. Отурбайм мен барыр. Ай, жеңе, эмне турасыз? Эмне кылалы айтпайсызбы? Бул чын эле отурбайм дейби? Же эмне кыскадасын кылып атабы? Ой, ошентип атат. Эс алып эле жүргөн кызды алып келе берсеңер. Кандай кыз, эмне болгон кыз? Аркы беркин сурабасаңар. Ай, балам эмне мага көрсөттү дейсиңби? Ой боюма койбой эле үйгө алып келип салды. Ай, жеңе, жоолук салганындай кыз болот. Жан талашып жүгүрүп барып өзүң салып каласыз да ботом. Сизди деген эри өлгөн аял дейт. Жоолукту деген өнүп өскөн кемпирге же эри бар аялга салдыртат. Ай, ошону эстеди дейсиңби? Үйдө турсам эле шашып ушуп эле кирип келишти. Жаксыңарбы? Кыз босогону аттагандан кийин шашып ушуп барып эле жоолукту сала салдым. Ой, жеңе, мунуңар сөз укпаган неме экен? Чарчатты. Жеңе, Аманга агамдын кызын эле алып берет элем. Мен аны үйлөнбөйт экен деп ойлогом. Айткан эмес элеңиз го, үйлөнөт деп. Мына, эми алган немеси. Силер эмне карап турасыңар эми? Мен эмне? Кабалап атасыңарбы, я? Ой, сизге жакшы болсун эле деп атабыз, жеңе. Ошондо эмнеси жакшы болуш керек? Айткылачы акылыңарды. Кана, айткылачы. Айтпайсыңарбы? Кудайым ай. Эмнеге келдим? Konuş ot bolsun. Айтканың келсин. Жаңы эле айылдан кайненеме жолугуп келаткам. Келиңиз. Ушундайда деги акшоола болгондо жакшы болбойт беле. Амандагы туура эмес сөздөрдү сүйлөп, катуу тийип, таарынтып койду. Ооба, мен да телефон чалсам, үнү капалуу экен. Ооруп татыптыр. Тиги кайненем самаганды сурап бер дегенден Акшоолого чалгам. Үнү араң эле чыгат. Айта албай койдум. Болду эми. Тынч бол. Биз деле ушинтип келгенбиз. Сен эми акылдуу кызсың. Башыңа салган жоолукту албашың керек. Туура болбой калат. Келечегиңди ойлонгун. Макулбу? Биздин Аман сени жакшы көрүп калганы бул сенин бактың. Алдыма кетти. Башыңа салган жоолукту албагыным. Эмне? Биздин Аманга кыз жок бекен? Анын деле намысы бар. Өзүң деле акылдуу
жакшы кыз көрүнөсүң алдыңа. Жоолукту албай, болду эми. Келген бактыңа башыңды ийип отуруп кал. Болду эми. Отуруп калар эми. Ак жолтой келин болсун. Менин атым болот. Сиздин кайныңыз болом. Куттуктаймын. Эй. Батыр, жакшы. Биздин пландар ишке ашып аттыр да акырындык менен, Абдан сонун. Анан сен тиги кече эле мигрант болуп кетсемби деп аттың эле. Бүгүн мынтип кычырап кийинип, күрмөнү баса кийип алып, чачты жасап алып. Эмне, жакшы жаңылык болду. Басат аке. Сен менен кеңешчи бир иштер болуп атат. Бир окшак айтып коеюн. Уч качтыңбы? Түшө качмай жок. Шефти капа кылып албашыбыз керек. Аны билем дечи. Бирок бир кызык иш болду. Эмне иш? Мен бир периштеге жолуктум. Периште. Жакшы. Эмне болгон периште? Мен тааныймбы? Билбейм, тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы. Айтор башкача болуп атам. Жан дүйнөм аңтар, теңтер ол башкача, башка бир ааламга келип калгансың. Сенде да ушундай болду беле? Сүйүп калгансың го, Балким, ошону сенден сурайын деп атпайм. Сенде да ушундай болду беле? Эми, кеп бул жакта мен жөнүндө эмес да. Сен жөнүндө болуп атпайбы? Байкап атам, сен тааныймбы мен аны? Бирок байкап атыр. Сенин алып учканың мени коркутуп атат. Кокус шефиң билип калса, жумуштан айдап ийсе, анан пландын баары өлүп жүрбөсүн. Ошону мен да айтып атпаймынбы? Сен тиги ынак кабылып иштин. Көңүлдөштөрүнөн башканы көрбөй калгансыңбы? Ким? Ынак кабылып иштин көңүлдөштөрүнөн. Көңүлдөштөрү? Сен эмне деп атасың? Айнураны айтып атасыңбы? Мен да коркуп кетсемчи, бул ааламда кыздардын баары эле ынак кабылып иштик болуп калганбы деп. Демек башка дечи? Албетте башка. Ким анда? Айбике. Ким эле? Ой, акшы болгон жандагычы? Бирок мунун деле начар вариант экен. Сен биротолочу мындай кылбайсыңбы? Акшы улан эле сүйүп калбайсыңбы? Эми кимди сүйүш керек, кимди сүйбөш керек? Силерден уруксат сураш керекпи? Мейли, уруксат сурабайлы кой ал боюнча. Бирок Батыр, дагы бир жолу айтып коеюн. Сезимге берилип, биздин пландарды ойрон кылып жүрбө. Шефтин куйругун басып албашыбыз керек. Ишти ойрон кылып алуу такыр болбош керек бизде. Кандай болсо да мен Айбикени кыя албайм. Албетте ишти аягына чыгарам.
кечирип койчу. Күтүрүп койдум, Эмнеге кечиктиң? Өзүң билесиң да. Тетиги жактан маршрутка тостум. Андан бери жакта келатып, дагы маршрутка тостум. Ошентип уламдан улам маршрутка күтүп, кеч уюп калдым. Кечирип койчу. Эгерде менин машинам болсо, мен сени эч качан күттүрмөк эмесмин. Машина эле болсо, эч качан күттүрбөйсүң. Албетте, эч качан күттүрмөк эмесмин. Машина алып берейинби? Ынак. Сөз бербей антип. Калпычы болуп каласың. Сен айдоочулук күбөлүң барбы? Менинби? Албетте. Машина эле. Машинеге? Бүгүндөн баштап бул сенин машинаң болот. Эмнеге өзүңдүкүн? Сен эмне жөө жүрөсүңбү? Биз алып алабыз. Менин колума тийген оокат кайра кайтпаарын билесиң да. Билем. Документти качан? Кааласаң, азыр. Чын элеби? Чын эле. Чын элеби? Ооба. Кеттик. Укмуш жазасың го сен? Жактыбы? Ооба, сонун Мына муну угуп көрсөңүз. Кана? Макулсуңбу? Кана анда күлүп койчу. Маңдайыңа булутту сүрүп койчу. Ошол миңдин биридей дарылыкка өзүңдөн да башканы сүйүп койчу. Сонунго? Жактыбы жеңе? Аябай жакты. Жанагы окуган ырыңдын баары өзүңдүкүбү? Ооба, өзүм жаздым. Дагы барбы башка? Ооба, бар, окуп берейинби? Кана? Азыр. Каякта жүрдү эле? Маякта болуш керек. Азыр. Болот. Эшикке чыгып жардам берчи. Анан кечинди уланталы, жеңе. Саламатсызбы? Кандайсың? Жакшы. Мен сени атайын чакырдым. Сен жакшы ашпозчу экенсиң. Баары эле мактап го? Рахмат. Мен күткөн эмесмин. Эми аракет кылып атам. Мерим, менин ашканыма келип иштебейсиңби? Акчасын 2 эселеп төлөп берем. Жок, эже. Мен андайга бара албайм. Акшол эжеге андай мамиле кыла албайм, кечирип коюңуз. Анда мага жардам берип койчу. Суранам сенден. Чоң банкетке заказ алып алып, ашпозчума жардамчы керек болуп атат. Мен азыр анда тактап келейинчи. Бүгүнчө жумушум бүтө элек болчу. Мен азыр Аманга жолугам. Акшооло кайтып коет. Эч камсанаба. Бир нече саатка эле бат эле келесиң.
чоң рахмат келгениңе. Сени келбей коебу деп аябай корктум элем. Кандай? Ден соолук, иштериң жакшыбы? Жакшы, өзүңүз? Жакшы. Кубанычтамын. Эмнеге? Кафеге келгениңизгеби? Жок, жок. Курсаңыз аябай ачкан окшойт. Жок, жок. Үйдөн тамактанып чыккам. Анан эмнеге келдиңиз? Сени көрөйүн деп келдим. Анда мени жакшылап көрүп алыңыз. Менимче бул дүйнөдө сенден өткөн сулуу кыз жок. Мен баягы сени көргөндөн бери башкачамын. Чынымды айтсам, менин жан дүйнөмө тополоң салып койдуң. Ушунчалык чукул өзгөрөм деп ойлогон эмесмин, Элиза. Эмне болуп өзгөрдүңүз? Чач жасалгаңызбы? Жок. Эми чачым дагы, анан мүнөзүм дагы алуу учуу эле эмнегедир канат бүтүп калды. Ырдагым эле келет. Ал эми түнкүсүн болсо уйкум азайды. Эмнеге? Сени карайм. Телефонду аңтарып теңтерип эле сени издейм. Анан Мен бир кишини мурдакыдан дагы аябай жаман көрүп калдым. Кимди? Аялыңыздыбы? Жок, жок, мен сага айтпадым беле, мен үйлөнө элекмин. Башка адамда. Сен бирөөнүн посторуна, анын сүрөттөрүнө дайыма жактыруу басат экенсиң. Ынак кабыл ишпи? Ооба. Элиза. Сен бирөөнү сүйүп көрдүң беле? Орунсуз суроом үчүн кечирим сурайм. Аны менен сенин жакшы мамилең барбы? Же болду эле? Мамилем жок. Болгондо эмес. Рахмат. Эмнеге рахмат? Кудайга рахмат. Эмне үчүн? Сендей сонун кызды жаман көздөрдөн сактагандыгы үчүн. Сен баардык учурда сулуу экенсиң. Сага баардыгы жарашат экен. Күлсөң күлкү, ойлонсоң ойда. Бирок сени ыйлаткан адам ал акылсыз. Мен сени сүйөм, Элиза. Кечирип кой, бирок бул сөздү мен сага жолуккандан бери элесиңе айтып келем. Сенде башкача бир керемет бар экен. Сени бир көрүп эле жомокто жашап калдым. Жер баспай асманда учуп калдым. Уктасам таттуу уктап, болбосо уктабай таң атырчу болдум. Сен бирөөнү сүйүп көрдүң белең, Элиза?
Азиз, сіздің аялыңыз жоқ бұ чынында эле? Үйлөнгөн эмессизби? Жок, Элиза, мен сага жана эле айтпадым белем. Мен сени алдаган жокмун. Мен сени сүйөм. Мен сенден сүйүү күтөм. Болгон эле мени өзүңдөн түртпө, алыстатпа, зарлантпа. Суранам. Элиза, сен менин күнүмдүк эмес, түбөлүктүү күнүм бол, айым бол. Arman жазы жамгыр жады, жар жарым бөлүп салды тактыр. Шолаң, ак шолаң алолосо, ынанганың ынагың мен улам карап сен тарапты. Андай эми кайрадан баштайлычы күздүн демин, гүл менен байлайлычы жазгы бакта. Жарым мен күтөм сени, куса болуп изденип келдим жаным, сусаганбы биздеги сезим жаным гүлзарлардан. Жарым мен күтөм сени гүлзарлардан, мен күтөм сени. Адам курнамыстан куллар белли,